лечение. Илгери Кашпировский сүйлөгөндө лечение болот экен десе деле ишенген да. Арстан алай турганда Кашпировский эмне болуптур? Мына адамдын телосу энергия өткөргүчкө айланат деген ошол. Арстан алай энергияга айланды, мына энергия өтүп атат. Энергия бул аалам. Энергия бул эскиче түшүнгөндө Кудай, жаратуучу, периште жана башка күчтөр. Мына урматтуу улуу журтум, бир жолу сиздерге жомок айтып бердим эле. Жомок катары деле алып, анан ошону чындыкка айлантып көрөлүчү деп. Адам жаралганда табият бейиш болуптур. Жомок катары элестетели. Биринчи жерге ким жаралыптыр дегенде 40 үр кыздан ошо периште сыпаттай ак, периште сыпаттай чынчыл 40 үр периштедей. Периште сыпаттай калыс кыргыз жаралыптыр. Кудай жылдыздын сырын бекитип кыргызды жаратыптыр. Кыргыздан түрк тилдүү эл таркаптыр. Түрк тилдүү элден улуттар таркаптыр. Эми түрк тилдүү эл дагы, улуттар дагы кыргызга бирикчи мезгили келди. Бул чындык. Мына мен жомокту аягы чындык. Мына биригет. Мына мен Зимани будет десем, эл күлдү. Ушул жерде Кыргызстандан КВНшиктер Сочиге ошол жылы барса, ошол жерде КВНден айтып атат. Бизде так хорошо принимал дейт. Ошо благодаря слову Зимани будет деген үчүн дейт да. Силер ошол жактан келдиңерби деп. Жакшы кабыл алды дейт. Анан ошондо ошо өскөн ар кандай кырынан КВНшик ошо Сочиден, Москвадан, Россиядан ошо жактын жетекчиси айтты дейт. Ну что такого депчи? Ну что смешного деп. Чын эле да. Зимани будет дегенде, ну что такого? Ну что смешного? Ничего страшного, мисалга мына. Деди дейт, анан кубанып калдык дейт. Анысы кандай урматтуу улуу журтум. Бул айтылганы чындык. Себеби кыш өзү жоюлат. Башатта өзү кыш болгон эмес да. Кыш эмнеден пайда болду десе, адамдын кырс мүнөзүнөн пайда болду. Анткени табият адамдын оюна, кыялына, мүнөзүнө жараша мамиле кылат экен. Айлана чөйрөнөгө. Ошон үчүн кыргыз эч качан табиятка каршы иш жасаган эмес. Ошондой мамилени көрүп калабыз депчи. Табиятка эч качан каршы чыккан эмес. Кыргызда мынтип айтат: "Эй, тишиң сыңгыр. Ышкырбачы, шамалды чакырба" дейт. Мына караңыз. Табиятка каршы чыккан эмес. Отко суу күйүп өчүрбө дейт. Кудайдын жамгырын, карын сөкпө дейт. Карачы мына. Анысы кандай? Чындап эле айтканым чын. Ал чындап эле кыш болбойт, жоюлат. Анткени адам өсөт. Адам өскөндө табиятты коргоп туруучу адамдын жан дүйнөсүндө бир керемет болот. Мына аалам табиятты башкарат да. Аалам сени кийип алса, мына кыш жоюлат деген ошол. Жой, сен ичиңдеги кышты жой. Кырс мүнөзүңдү, сасыгоюңду. Чын эле ошол жанагы өскөн КВНшик орус элинен айтыптыр. Ну что такого депчи? Чын эле, что такого? Эмне болду Абдылдай? Жеп алдыбы? Датмык жедиби? Же Кыргыздын
келечеги балталадыбы? Эртең Арыстан Алай жакында пресс-конференция берет. Я новый бог депчи. Ошондо дагы дүйнө ойлонушу мүмкүн. Бул эмне айтып атат депчи. А чындыгында ошол. Кыргыз дүйнөнү башкарат деп айтат. Урматтуу улуу журтум, бир күн Абдулдаев дүйнөгө айтат. Дүйнө ийилип салам берип келгиле, Кыргызды тааныгыла деп айтат. Ошондо да дагы дүйнө таң калышы мүмкүн. Бирок ал чындык. Ничего страшного, ничего смешного. Аягында мына бир жерде берилгендей, бүгүн тема кылып өтөбүз ушуну. Бүгүн кул, бечел, мына бүгүнкү күндө айтылып атат. Кыргыз кул, мигрант, бечел, шайы жок, мамлекеттен алы жок, кылмышкер, президентибиз, аппарат жетекчиси, премьер-министр керек болсо шопуруна чейин түрмөдө жатат. Прокурор, башка прокурор, эч ким калган жок. Аталган жетимсиреген, таянаар эч кимиси жок. Атасы камакта, качып кеткен, эч кимиси калбаган жетимсиреген кыргыз эртең дүйнөгө башчы болот. Бул чындык, бул жомок эмес. Мына урматтуу улуу журтум, Гонконгдо биз айтып атабыз, мына Кытай бут болот депчи. Ошолор чындык үчүн протестке чыгып атат. Кыргыз майылы деп отурабыз. Бул жерде эмне делип турат? Мына бул жерде турат. Улуу Кыргыз үч эле нерсе менен сакталат болуп атат. Улуу Кыргыз чыныгы күчтөр менен, чыныгы сөздөр менен, чыныгы иштер менен болсо анан чыныгы күчтөр сактайт экен. Мына мен лично чыныгы сөздү сүйлөп атам. Кудайдын сөзүн сүйлөбөсөм, мени бир доомат болмокмун да. Мен чыныгы ишимди кылып атам. Анткени мен чындыктан атайын эле ааламдан буйрулуп келгенмин. Эгер мен аны кылбасам, дооматка калтырат эле да ата Тегербай. Аалам, Кудай. Келиңиз, бийлик ээси, бийлик ээлери, кел чындыкты сүйлө. Сени сактасын. Кел чыныгы ишиңди кыл. Чыныгы күчтөр сени сактасын. Ошол биздин баракчага бир көрөрман жазган эмиш.